Менин атым Аманов Элизар. Менин атым Назарбек. Биз Анталияда Риксас премиум белекте мейданчы болуп иштейбиз. Мен бул жакта буюрса 4-сезон иштеп жатам. Башында келгенде биринчи жыл кыйналдым, анан кийин көнүшүп кеттим. Бул жакта кыйынчылык деле жок. Бул жакта көп эле позицияда иштедим. Повар, официант, жана мейдан, Бодрум, Мармарис, Анталия көптөгөн отелдерди көрдүк. Бирок ошолордун ичинен азыркы иштеп жаткан Риксас отели өйдөрөөк турат экен. Ночто иштейм 12ден эртең мененки 8ге чейин. Түнкү саат 12де 2ге чейин лоббиде уборкасын кылабыз, тазалайбыз. 2ден 3гө чейин обед болот. 3тө 5ке чейин лоббидин калган жумуштарын бүттүрүп, саат 5те балдарга жардамга чыгабыз. 7:45те завтракка киребиз. Душ-муш алып алып, кийимди алмаштырып, завтрак ичип 8:30да ложманды көздөй жөнөйбүз. Месай дабыл болуп калат. Балдар ооруп келбей калганда ошолордун местасына иштеп калабыз. Ал биз келгенден бери кечеги жума выходнойбузду алып койду, бирок ал күнү акча төлөнөт экен. Кол койдуруп жазып берди. Мен Турцияга биринчи жолу келип иштеп атам бул жака. Алар менен чогуу келип эле көрүп кетейин деп эле мен кокустан эле илинип калдым. Жаңы келгенде бир аз кыйналдым тилден. Мен түркчө билген баланын жанына туруп калдым да. Анан шеф мага келип сүйлөсөм, мен тээ бала аркылуу которуп кичине түшүнбөй мага тээп карап туруп калам да. Кол менен бир нерсени түшүндүрө баштайт. Мага WhatsApp'тан жазып жүрдү. Ноу сөз не деген сөз. Не болсо да түркчөнү үйрөнүп, же болбосо окуп, же кино көрүп, үйрөнүп, түшүнүп келбесеңиздер, тез арада үйрөнүп, жумушту өздөштүрүп кетмейинче баягы чогуу иштеген түрк болобу, шефиң болобу түшүнбөйт анан. Мен сага кечке айтып беремби дегендей болот. Чогуу жашандардан сурап, түрктөр менен сүйлөшүп, бир айдан кийин уже үйрөнүп кеттим акырында. Аракет кылса жакшы. Келгенден бери 4:12де иштейм. 4тө келип жумушка киришебиз, ал жерде конокторду карап, полотенцелерин алып, сону жылдырып беребиз биздин кызмат ишинде. Мен хауста иштейм. 5те обедке келебиз. Бала аз болгондуктан жарым сааттан эле 1 саатта 2 бала жетишип обед кылабыз да. Тага 2 баланы коет, 2 алмаш иштейбиз, бири жардам берип. Коноктор саат 8:30 кетип калышат, биз жыйнайбыз жана жактан. Мусорун алабыз. Полотенцелерди алабыз, зонтиктерди жабабыз, шыпырабыз. 12де кайра обед, тамак ичип алып анан ложманды көрүбүз деп кетебиз. 4-сезон иштеп жаткандыктан кыйынчылык деле жок. Кыргыз же түрк айырмасы жок, сүйлөшө берем. Кыргыздар менен кандай мамиле курсам, түрктөр менен да ошондой мамиле курам. Кийинчерээк түрктөр менен көнүп калдым. Дос болуп, досторубуз да бар арасында. Кызыктуу окуялардын бири Назар Дос ужунга очереттешип барып жүрүп, анан бир күнү мени шеф тамакка жөнөттү. Мен тамак барып келип, сенден кийин Назар барсын деп. Тамак барсам Назар бар экен. Экөөбүз тамакты ичип келип эле шеф астыбыздан чыгып калды. Назар тамакка бардыңбы деп. Бул барып келдим десе, шеф неге айтпай кетип калдың десе, бул түркчө билбейт да. Шефке, шеф менин аякларым калчылдайчын деп жооп берип баарыбызды күлдүрдү. Түркчөсүн таппай калдым да. Өтүп кеткен жума эле без выходной иштеп калдым, бир эле жума. Выходной менен эле иштеп жүрдүм. Бир жумада бир выходной берилет, 6-1. Бирок элдин баары эс алып атса, сен деле эс алгың келет экен. Эс алгандар чогуу болобуз, баска деңизге басып барып келебиз. Сүрлөт жакта айланып келебиз, басым жакта сонун жери бар экен. Биздин жаныбызда Legends деген отель бар да. Ичинен кыдырып жүрө беребиз. Магазин түгөнбөйт. Рафтингке бардык да. Отель алып барды, бекер выходной күндөрүнө карап, смендерине карап. Жакты, сонун экен. Тоонун башына чыктык. Анда кайыктарга отуруп алып. Кызыктуу болсо мага суу чачышкан жерлери жакты да. Башкалар да жүрөт экен да. Башка отелден башка эс алгандар келет экен. Анан арасында жаш балдар коет экен. Анан суу чачайын десең эле, не брызгайте, у нас дети деп кыйкырат. Чачпайын деп отурсаң эле биз сууга көмүп коюп кетип калышат экен. Анан кийин үйрөнүп калып, у нас дети десе, у нас тоже дети деп мени көрсөтүпчү. Жылына бир жолу, 2 жолу эс алдырып келет экен. Урдагысында эмеге пейнтбол алып барып келишиптир. Краска менен атышыпчы. Сарман World компаниясы менен 2 жылдан бери бул жака келип кетем. Ишеничтүү. Сиздерди да ушул компанияга чакырат элем. Кээ бир агентстволор балдарды жөнөтүп коелу, ошо менен WhatsApp'тан черный списокко киргизип алган случайлар болот. Мисалы мен өзүм деле көрүп жүргөн убагында. Бул агентствода андай жок. Келип, текшерип, чалып, жазып. Сарман World таппайды.